Бул Ош шаарынын четиндеги Мейиркан айылы. Мында 103 түтүн жашайт. Алардын баарынын тең турак жайларынын документтери жок. Мындан улам ар кандай кыйындыктарга тап болуп келишкен. Алардын бири Иманбек Жусупов 2005 жылдан бери жашаган үйүнө мамлекеттик акты ала албай келген. Ал 5 баласын мектепке киргизүүдө, паспорт алууда оор кырдаалга туш болгонун айтат. Мындан 1 ай мурун гана жер мунапысына илинип, кызыл китебин колуна алган. 98 жыл алганбыз жерди. Ошондон бери салбай жүрүп 2005 жыл жерди үйдү салганбыз. Ошондон бери документтерибиз жок эле, кызыл китебиз. Жердин ээ болуп аткан документибиз жок эле да. Ошондон бери жүрүп мына эми алдык. Даганда ошондой документ аркылуу көп иштер болот экен. Ошо кызыл китеби жок, токтому жок, ушуларды кылада жүрдүк. Мына эми колубузга тийип калды. Бул канчада бүттү? Бул кыскасы 1,5 ай 2 айга жетпей бүттү да. Анан беришти. Малама тех паспорт алган, ошонун негизинде мына кызыл китеп алынат. Мейиркан айылынын жашоочулары мында 20 жылдан ашуун убакыттан бери документсиз жашашат. Учурунда аларга бул жерлер айылдык аймактык башкармалыктан чек катары берилген. Бирок жердин категориясы айыл чарба багытында болгон. Президенттин жарлыгынан кийин жер амнистиясы жарыялангандан тарта алардын 88-ине мамлекеттик акты берилген. Ферма болгонда ошол жерде иштегенбиз. Анан ошонун немесинен ушу жерден айыл өкмөттөн жер алганбыз. Жер алып, үй салып, ушу жакта жашап атканбыз, бирок документибиз жок болгонда. Анан ошо президентибиздин немеси менен, токтому менен анан ушундай кызыл китепти алдык. Анан эми бул кызыл китеп нерелерибиздин документтери үчүн, күбөлүк алыш үчүн, паспорт алыш үчүн ушул китеп бизге керек экен да. Уруксатсыз курулган үйлөрдү мыйзамдаштыруу жараяны мындан дээрлик 1 жыл мурун башталган. Бул убакыт ичинде Ош шаарында 500дөн ашуун жаран колдоруна кызыл китебин алышкан. Кала аймагында жер маселеси курч көйгөйлөрдүн бири. Мыйзамсыз отурукташып, турак жай куруу алгандардын жалпы саны 844кө жеткен. Айыл чарба багыты болгон жерлердин, үйлөр салынып кеткен жерлерди бизде мына жоон негизинде берип атабыз. Бул жапалак аймактык башкармалык айылдык жана дача конуштары. Ошо 2 жер. А шаардын ичиндеги жана арыздар үйлөр салынып калгандар, аларды биз азыр мунапс комиссиясы эмес, коомдук илүүгө да илеп атабыз аларды. Бирок алардыкы зеленый зона болуп калган болот. Жанагы турак өнөр жай зоналар болуп калганга бул уже мунапска кирбейт деп. Мунапс только баягы айыл чарба багытындагы жерлерди кароо маселеси болгон да. Мамлекеттик акты укугун тастыктачу берип, даярдалып укук ээлерине берилет. Өлкөдө жер амнистиясына байланыштуу арыздарды кабыл алуу апрель айында аяктайт. Ага чейин Ош мэриясы жарандарды арыз менен кайрылууга чакырат. Ага кошумча өлкө боюнча турак үйлөр салынган жерде мыйзамдаштырып берүүнү өтүнүп 140.889 арыз жазылган. Алардын 26.000ден ашууну техникалык паспорт, 39.103-үнө кызыл китеп берилген. Буга чейин өлкө башчы жер мунапысына байланыштуу жетиштүү иш алып барбаган үчүн бир катар кызматкерлерди кызматынан алганы белгилүү. Алмагүл Эркебай кызы, Шахрух Эминжанов, Ош ТВ.